Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Маанайыңыздар кандай? Анда бүгүн кыргыз тили. Бүгүнкү сабагыбыз өзгөчө балдар. Сабагыбыздын темасы көрүү жат жазуусу. Биз текшерүү жат жазуусу, угуу жат жазуусу, сөздүк жат жазуу, бир топ жат жазууларды өтүп жүргөнбүз. Балдар бүгүн көрүү жат жазуусу. Көрүү жат жазуусу аркылуу машыгасыңар. Анда эмесе сабагыбыздын максаты орфографиялык жана пунктуациялык билгичтиктериңерди арттырасыңар балдар. Көрүү аркылуу катасыз, туура жана сулуу жазууга умтулабыз. Ал эми эне тилин сүйүүгө тарбияланабыз балдар. Анда эмесе жакын келип, кунт коюп көңүл бөлгүлө балдар. Дептелериңерди саздап, калем сабыңарды саздап тургула. Мен сүрөттөрдү жөнөтөм, аларды көрүү аркылуу силер жазасыңар сөздөр менен. Мисалы бул сүрөттө алма деп жазып койдум. Кийинки сүрөттөрдө жазбаймын. Бул көрүү жат жазуусу окуучуну тапкычтыкка, билгичтикке, зиректикке тарбиялайт балдар. Силер сүрөттөрдү көрүү менен алардын эмне экенин ажыратып жаза баштайсыңар. Көрүү жат жазуусу окуучуну айрыкча зиректикке тарбиялайт, билгичтикке тарбиялайт балдар. Анда эмесе баштадык. Азаматсыңар. Кийинки сөз. Азаматсыңар. Кийинкиси. Ырды угуп жаза баштагыла. Ойлонобуз. Үлгүрүп жатасыңар балдар. Ар бир сөздү үтүр коюу менен ажыратасыңар. Үтүр коюп жазасыңар ар бир сөздү көрүү аркылуу. Баракелде балдар. Бул жерде 3 нерсе катылган. 3 нерсенин атын таап, жазып, үтүр менен ажыратасыңар. Үтүр менен ар бир сөздү үтүр менен ажыратабыз балдар. Бул жерде дагы 3 нерсе катылган. Сулуу, таза, тыкан жазганга аракет жасагыла балдар. Ар бир сөздөрдү үтүр менен ажыраткыла. Азаматсыңар балдар. Көрдүңөрбү балдар? Силер бир топ сөздөрдү эмне кылдыңар? Үйрөнүп алдыңар. Эми балдар, келгиле, көнүгүү иштейбиз. Анда азыркы көнүгүүбүз Вилвордтогу сөздөрдү тапкыла. Филворд деген бул
Тамгаларды ирети менен маанисине карап, бири-бирине уулап, сөздөрдү табуу болот балдар. Анда эмесе назарыңарда филворд сөздөрү. Кана түшүм майрамы болгондуктан күз мезгили, биз күз мезгилинде түшүм майрамдарын белгилейбиз балдар. Ошон үчүн мен силерге түшүм деген сөздү көрсөтүп койдум. Калган сөздөрдү көзөнөкчөлөрдөн издеп табасыңар. Күркүрөгөн күз мезгили азыр балдар. Карагыла, түшүм. Кана ар бириңер дептериңерди алып, ар бир тапкан сөздөрдү биринчи чоң тамга менен, баш тамга менен жазабыз. Абзац менен калгандарын үтүр коюп жазып кетебиз балдар. Дайын болдубу? Бул силерге тапшырма. Силер ар бирин жазып дептериңерге, мага тартып, өздүк баракчама жөнөтүп коесуңар. Мен силерди күтөм. Анда эмесе көңүл бурабыз, окуйбуз, ойлонобуз, эске сактайбыз. Бул биздин кийимибиз болсун балдар. Анда сак болгула, саламатта калгыла, үйдө болгула, кырдаалга байланыштуу үйдө болгула. Мен силер менен болдум. Ноокат районундагы Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максуда болдум. Анда кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.